21-кылымда жаңы доор, алтын доор башталгандыктан адам кааласа дагы, каалабаса дагы улуулукка өсүп, арбай периштеге айланып, ошол кызматты аткарып калуусу милдет. Бул Кудайдын жана доордун талабы. Бул доордо ар бир адам жан дүйнөсүн, аң сезимин Кудайга, ааламга жарактуу өстүрүү керек. Болбосо 21-кылымда адамдын гени сөөгү жетилгендиктен денеси түрдүү оору кырсыкка кабылып, жер жашоосунан жоюлат. Кантип периште арбайга айланабыз? Адам жаралганда периште эле болуп жаралат. Ошон үчүн кичинекей баланы периштеси сүйлөтүп жатпайбы деп коет. Жаш бала периштедей таза ак болгондуктан анын жүзү нурданып, бардык адамдар ага тартылып турат. Анткени ошондой периштедей таза аурасы бар. Жаш бала жаман жакшыга, бай кедейге, улутка, жыныска, динге жана башкага бөлбөйт. Жаман ою жок, ушак айтпайт, кошомат кылбайт. Эми ошол сыяктуу адам дагы эски пендечилик түшүнүгүнөн чыгып, кара оюн жоюп, ниет пейилин оңдоп, жан дүйнөсүн агартып, акка айланып, ошол периштедей улуу сыпатка калыптануусу керек. Эненин курсагында бала жаралганда ааламдык энергиядан жаралат. Адамдын жаны өзү энергия. Ал ааламдан келет, өлгөндө кайра ааламга кетет. Ошон үчүн акка моюн сунду деп коюшат. Анткени аалам ак. Аллах дегендей, ал ак болуп саналат. Пенденин периштеге айлануусу тарыхта болбогондуктан адамдар түрдүү кабыл алышат. Эмне канат өсүп чыгабы, тамак ичпей же даарат кылбай калабы жана башка дешет. Жок, бул түшүнүктүн өзгөрүүсү. Адам түшүнүгүн бийиктетип, бөтөн аң сезимге, орусча айтканда высший разумга жетүүсү. Адамдын психологиясы бийиктеп, түшүнүгү өзгөргөндө, анатомиясы, бул денеси ошол кызматты аткарып калат. Адамда ошондой улуулук, периштелик аура пайда болот. Ошондо адамдын ою, сөзү орундалып, жаратуучулугу иштеп калат. Адамдын анатомиясы энергиядан, мындайча айтканда ааламдан же астрологиядан жаралса, демек адамдын анатомиясы ааламдын же периште арбайдын кызматын аткара алат. Анатомиянын астрологияда эле күчү бар. Адам энергиядан жаралгандыгынын дагы бир далили адамдын көзү, сөзү, назары тийип жатат. Демек анатомия ааламдан, астрологиядан жаралса, ааламдын ролун аткара алат. Эми адам өзүн жоопту сезип, периште сыпатка калыптануусу керек. Пенденин периштеге айлануусу татаал болот, убакыт талап кылат. Себеби адам эски түшүнүгүнөн, мүнөзүнөн, эски жашоосунан чыгып, бурулуш жасоо оңой болбойт. Анткени адамдын психологиясы пендечилик жашоого калыптанып калган. Бирок 21-кылымда адамдын гени сөөгү жетилгендиктен адам астрологиянын, ааламдын же периште арбайдын кызматын аткара алат, колунан келет. Бул жаңы доордо эки дүйнө бириккендиктен асмандагы болгон ааламдык күчтөр, арбай периште инопланетяндар жерге энергия түрүндө түшкөн. Алар оттун, суунун, таштын, абанын курамына жайгашкан. Адам дем алган сайын аба аркылуу ал улуу күчтөр адамдын ичине жайгашат. Ошол себептен адам эски жашоосуна батпай, кысылып, жашоонун кызыгы кетип, кээ бирөөлөр өлгүсү келип баштайт. Адам жайгашкан энергияны денеси аркылуу сиңире албаса, психологиясын өзгөртпөсө, түрдүү оору кырсыкка кабылат. Денесинде шишик, жара, рак, вирус, гормоналдуу бузулуулар жана башка айыкпас оорулар пайда болот. Аң сезимдин жабыркоосу байкалат. Адамдын денеси ошол жайгашкан энергия менен жуурулуша албаса, адамдын денеси энергия өткөргүчкө өтпөсө, арбай периште кызматын аткарып кетпесе, анда кан менен айланган организм энергия аркылуу ууланып баштайт. Ал энергияга медицина алсыздык кылат. Энергияны өзүнө сиңириш үчүн мен энергиядан жаралдым деген түшүнүк болуш керек. Мен актан, нурдан, чындыктан жаралганмын деп. Мен арбайдай, периштедей, тегизмин, калысмын, кечиримдүүмүн деп ошол сыпаттарды өзүнө калыптандыруусу керек жана аткаруу керек. Ааламдашу деген ошол. Адам ааламдык түшүнүккө өтүп, ааламдык сыпатка калыптанат. Ааламга айланыш үчүн биринчи адам денесин бошотуу керек. Дене бошогондо энергия менен адамдын денеси жуурулушат. Экинчи, улуу рахатта болуу. Бул пендечиликтен, кара ойдон чыгуу дегенди түшүндүрөт. Үчүнчү, дене бошогондо адамды энергия, улуу күч, мындайча айтканда жан кийет. Адамды жан кийгенде гана адам ошол кызматты
аткара алат. Адамдын психологиясы өзгөрсө, анатомиясы, денеси ошол кызматты аткарат. Ошондо гана адамда периштелик же арбайлык аура пайда болот. Же дагы бир кыры, адам астрологияны же ааламды жакшы түшүнсө, психологиясы ошону аткарат. Андан кийин адамдын анатомиясы өзүнөн өзү иштей баштайт. Дене ошол энергиянын кызматын аткарганда гана энергия өткөргүч боло алат. Мындайча айтканда, периште арбайдын кызматын аткара алат. Адам периштелик сыпатка жетүү үчүн эволюция өсүү жолдорун басып өтөт. Биринчи адам пендечиликтен чыгып, адам сыпатка калыптанат. Адам сыпаттан өсүп отуруп, арбай сыпатка жетет. Андан кийин периштелик сыпатка же мындайча айтканда инопланетяндык сыпатка өсүп отуруп, ошол деңгээлге жетет. Пендеден периштеге айлануу үчүн жаңы Кудай адамзатка ааламдык илим берди. Бул ааламдык илимде периштелер пенделердин сезимин өстүрүү үчүн 300 суроого жооп берилген. Бул ааламдык илимде анатомия, психология, астрология жөнүндө илимдер дагы камтылган. Адам ааламдык илим аркылуу өзүнүн аң сезимин өстүрүп, денеси ошол энергия өткөргүчтүн же болбосо арбай периштенин кызматын аткарганда гана оору кырсыктан толук кутулат.